жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Татиков Руслан Сатылганыч. Урматтуу кесиптештер, 3-чү окууда каралат. Кандай кылабыз? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар. 2021 жылдын 16 сентябрында 33 миллион евро өлчөмүндө Жашыл шаарлар 2, Терезе 2 алкактык программасын пландаштырылган Бишкек автобустары долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда кредиттик жана гранттык макулдашууга кол коюлган жана азыркы учурда ратификациялоо процессин андан ары жылдыруу үчүн кредиттик жана гранттык макулдашуунун 3-чү окууга сунуштап жатабыз. Жалпысынан долбоор болжол менен 250 даана газ менен жүрүүчү автобустарын сатып алууга, ошондой эле Бишкек шаарынын автобус парктарын модернизациялоого багытталып, жалпы суммасы 33 миллион евро, анын 25 миллион евросы кредит, ал эми 8 миллион евросы грант болуп саналат. Долбоордун кредиттик бөлүгү төмөнкү шарттарда берилет. Кредиттин мөөнөтү 12 жыл, жеңилдетилген мезгил 3 жыл, пайыздык чен Еврорибор плюс 1%, бир жолку комиссия 1%, элүү акысы 0,5%. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан алынган кредиттин жалпы гранттык элементи 43%-ды түзөт. Башкача айтканда, көрсөтүлгөн кредит жеңилдетилген болуп эсептелинет. Бул долбоор боюнча кененирээк маалыматты жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Биринчи, экинчи окуудагы айтылган сын пикирлерге, сунуштарга кандай өкмөт тарабынан кайсы сын пикирлерди эске алды, кайсы сын пикирлер четке кагылды, ошолор боюнча маалымат берип койсо болот. Сын пикирлер боюнча көбүнчө депутаттар биздин өндүрүштү колдош керек деп айтылган. Бул боюнча мэрия өзүлөрү азыр жооп берет. 1 миллиардка жакын сом атайын акча каражат каралган. Ошо вице-мэри жооп берүүгө даяр го деп атам. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Урматтуу Чыңгыз Азаматович. Ошо биринчи, экинчи чтенияда ушундай бир маселелер болгон экен, электро автобустар боюнча, алуу боюнча. Биринчи этап менен бизде болсо бүгүнкү күндө газомотордулар кетип атат. 240 автобус алуу боюнча. Электромобилдер боюнча, электроавтобустар боюнча бул экинчи траншта, экинчи проект менен биз карап атабыз бүгүнкү күндө. Ошондо Азиатский банк развитиянын кредит менен ошондо электроавтобустарды алмак болдук. Рахмат, сиз мэриядан болосузбу? Мэрдин орун басарыңыз. Аты жөнү? Абдиев Бактыбек Абышевич, вице-мэр, транспорт и курулуш боюнча. Рахмат. Биз ушундай кол коюп, алар менен алып атканда ушундай сунуш киргизе алабызбы? Азыр өлкөдө, бүтүндөй дүйнөдө тездик менен алмашып атат. Ушул алып аткан бааны бекитип коюу боюнча. Биз евро менен алып атабыз, да? Евро менен алып атабыз. Кудай билет, 12 жылдан кийин евронун куну канча болот. Ошону бир кандайдыр бир оговорка катарында киргизип коюуга мүмкүнчүлүк барбы? Жок, мүмкүнчүлүк жок. Евро менен алып атабыз, евро менен төлөш керекпиз. Кептин баары ушунда турат. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдү карасаңыздар, азыр ар кандай жолдорун издеп атат. Биз ушуга макул дештин алдында биз эл өкүлүбүз, аткаруу бийлигине кирбейбиз. Макул деп айтаардын алдында кичине эл өкүлдөрү катарында өзүбүздүн позициябызды билдирип койсок. 38 сом кезиндеки алып аткан долларларды азыр 105 менен кайтарып атабыз. Макул, анда биз жаш болдук, эгемен өлкө болгонубузга тажрыйбабыз жок болду, башка болду.
депутаттардын көпчүлүгү дагы өкмөт суранып атат, президент суранып атат деп ратификациядан өткөрүп берди. Бирок жүк биздин балдардын биздин мойнубузга түштү. 12 жылдан кийин евронун кунун Кудай билет да канча болуп кетет, кандай болот. Ушунда кандайдыр бир башка эквивалентке байлап коюунун мүмкүнчүлүгү жокпу? Алтын баасына деңиздер анда. Кандай деп байлайбыз? Андай мүмкүнчүлүк жок. Анда кандай болот? Кийин 12 жылдан кийин биздин балдар, биздин неберелер кантип төлөйт эгер? Төлөө мүмкүн эмес болуп кетсе кандай болот? Бул деген мэрия өзү төлөп берет бизге. Мэрия деген эл. Финанс министрлиги гарант катары чыгып атат. Мындай кылыңыз, мырза. Эч ким кепил боло албайт. Бүгүн кепил болом деген министр эртең жок. Бүгүн кепил болом деген шаардын мэри эртең жок. Мэрия төлөп берет деген мэрия өзү акча чыгарбайт, иштеп таппайт. Мэрия деген сөз бул Бишкек биздин борбордун тургундары деген сөз. Биздин тургундар төлөйт. Мэрдин чөнтөгүнөн төлөнбөйт бул. Эгерде мүмкүнчүлүгү болгон болсо, менин жеке позициям, Чыңгыз Азаматович, урматтуу кесиптештер, ушул нерсени фиксация кылып коюшубуз керек. Кайсы баада десеңер ошол баада дегиле. Ошонун мүмкүнчүлүгү болсо алалы. Мүмкүнчүлүгү болбосо биз сунуш беришибиз керек. Ушундай нерселерден бираз абайласак деген. Мен келишине каршы эмесмин. Автобустардын жаңыланышына 2 кол менен колдоп берем. Бирок бүгүн минип, жыргап алып, кийин шорун, кийинки муун тартпасын деген гана маселе. Мүмкүнчүлүгү болсо ушуну карап көргүлө. Ушуну айтканбыз, өткөн 1-чи окууда да айтканбыз, 2-чи окууда да айтканбыз ушуну. Бирок дале болсо 3-чү окууда кайра ушун менен келип атасың. Адаган Ким Самаевич, бул боюнча мэрия өзү бир нече жолу айткан, булар 10 жылда кайра кайтарып берет деген. Ким? Ошол үчүн кепилдигин өзүлөрү беришкен. Ким? Мына азыр вице-мэри азыр жооп берет. Жок. 1 жыл баштап мэр ким эле? 1 жыл эмес, жарым жыл баштап мэр ким эле? Бишкекте мэри ким эле? Кайсы мэрди? Бишкек, биздин борбордун. Азыркыбы же буга чейин? Бишкек борбордун мэри жарым жыл башта ким эле? Жунушалиев, Айбек. Азыр ким? Мына көрдүңөр, өзүңөр да билбейсиңер. Мэр кепил боло албайт. Кепилдикке жогорку кеңеш гана. Ошондуктан өлкөлөр, урматтуу кесиптештер, ушундай иш-чараларды, келишимдерди түзүп атканда мэр менен да түзбөйт. Өкмөт менен да түзбөйт. Президент менен да түзбөйт. Жогорку кеңеш менен түзөт. Себеп жогорку кеңеш бул элдин өкүлү. Мамлекеттин атынан сүйлөйт. Жогорку кеңеш ратификациядан алды деген сөз, мамлекет ошол жоопкерчиликти мойнуна илди деген сөз. Мэр кол койсо ал жооп бербейт, өкмөт. Анан муну 6 ай башта башка мэр эле, азыр 6 айдан кийин башка мэр. Анан айтасыңар, мэр кепил болуп атат. Кепил боло албайт ал. Мэрия өзү кепилдигин берип атпайбы? Мэрия деген киши, мэрия деген киши имаратпы? Мэрия деген киши да, мэр да. Киши да, конкреттүү бир инсан. Ал кепил боло албайт. 12 жылдан кийин мен ошол Бишкектин мэри болуп отурам деп ким кепилдик бере алат бүгүн? Мен дагы бир жолу айтам, каршы эмесмин. Эгерде ушундай өзгөртүүнү киргизип койсо, эгер ратификацияга бараткан болсо, ушул стенограммада калуу керек. Менин жеке позициям бул. Комитеттики да эмес, фракцияныкы да эмес, менин жеке позициям. Ушул ой, пикир калыш керек. 12 жылдан кийин айланайын чоң аталар, эмне кылып койдуңар бизди дегенде, ар бирибиздин позициябыз ошол жерден көрүнүш керек. А так өтөт бул, өтпөй койбойт. Мен да кошулуп кетет элем, сөздөр кээде абдан көп болуп кетип атат да биздин арабызданчы. Эми аны азыр долларга байлайбызбы, евроны же болбосо алтынга байлайбызбы, азыр разницасы жок. Алтын да көтөрүлөт андай. Жана айтып кеткен кепилдик боюнча мэрия берген кепилдик ал бир адамдын кепилдиги эмес, ал ошол организациянын кепилдиги да. Ошон үчүн кээ бир малдарда бир аз мындай тезирээк неме туган 3-чү сенияда мындай нерселерди, суроолорду бербей эле койсок жакшы болот эле да негизиненчи. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу кесиптештер, добушка коюм. 3-чү окууга киргизилет. Ал кесиптештерге да заман өзгөрүп атканда өзгөрүүлөрдү киргизүүгө биз милдеттүүбүз. Эгерде ошону сезбеген болсок, биз адам болбой калабыз. Россия Федерациясын карасаңар, башка өлкөлөр менен келишим түзүп атканда, ратификациядан өткөн
келишимдерге дагы тийиштүү чараларды киргизип коюп атат. Менден өтүп күйгөн болуш көрсөтүш мүмкүн эмес. Мэрия менен мэрдин айырмасын Аллахка чексиз шүгүр, билем жигиттер. Президент Акаев дагы көптөгөн нерселерге кепилдик берип кол коюп койгон, азабын биз тартып атабыз. Андан кийинки президенттер дагы кепилдикти алып туруп кол коюп койгон, азабын биз тартып атабыз, жигиттер. Мен ошону гана эскертип атам. Мен колдобойм деген жерим жок. Мүмкүн болсо деп атам. Мен мындай да сунуш киргизейин дегем. 1-5 суроону талкуусу жок эле добушка коюңуз деп айтайын деп аткам. Мен мүмкүн болсо деп атам, урматтуулар. Эгер уруксат берсеңер деп атам. Мен сунуш биргизип койсом, уруксат берер бекенсиңер деп сурап атам да силерден. Укугум бар бекен ушундай? Ушуну эскертип койгонго уруксат бересиңерби, урматтуулар деп сурап гана коюп атам, айланайындар. Ушуну бир жерге кыстарып койсоңуздар деп атам. Ушуну кийин эске алсаңыздар, ошолор менен кредит алаардын алдында дагы, эгерде кокуста момундай форс-мажорный ситуация болуп кетсе, Кыргызстандын позициясы момундай болушу мүмкүн, эгер уруксат берсеңиздер деп атам. Анан мага мэрия эмне экендигин айтышыңардын кажети жок, жакшылар. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Дүниелик соода уюмуна Россия Федерациясынын кошулуусу менен кабыл алынган милдеттенмелер эске алынып, 2016 жылдын 1-октябрдан тартып Россия Федерациясынын салык кодексине кошумча нарк салыгын төлөөнүн өзгөчө тартиби белгиленген. Бул тартиптин негизинде Калининград, Магадан жана областтарында жана Крым Республикасынын эркин экономикалык зоналарынын аймактарында жайгашкан эркин бажы аймактарына бажылык жол жоболору негизинде кошумча нарк салыктын төлөнүшүнүн 180 күнгө чейин узартылып берилген мөөнөтү. Бирок 2014 жылдын 29 майында Евразиялык экономик бирлигинин келишиминде мындай каралбай калган. Ошонун негизинде 2021 жылдын 8 февралында Москва шаарында ошол протоколго келишимге өзгөртүү кирүү боюнча протокол түзүлгөн. Бул эмнени айтат? Бул 2014 жылдын 29 майда Евразиялык экономик бирлиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизилип атат. Эгерде ЕСтин мүчөсү болгон мамлекеттин товарлары кирсе, ошондой эркин экономикалык аймактардын зоналарга, анда кошумча нарк салыгын төлөөнүн мөөнөтү 180 күнгө чейин узартылууга мүмкүнчүлүк берилет да. Рахмат. Көңүл бургансыздар. Кыскача айтканда ошондой болот. Келиңиз, Садахам Кисимбаевич, сөз сизге. Рахмат, урматтуу коллегалар. Жакшы сөз болду. Мен бир нерсени байкадым. Мен айта турган сөздөрдү сиздер айттыңыздар. Ошого ыраазычылык билдирем. Эгерде мен ушундай сын көз карашты айтканымда бир канча кишиден комментарий укмакмын да. Жакшы унчукпай олтурсам айтат экенсиңер, жакшы экен деп. Ыраазычылык баарыңыздарга. Мен ушундай бир документтердин баары сабаттуу болуп келсин деп айтып атканым ушунан башынан баштап ушундай эле да. Анан бир шылтоо бар, сүрдөп кетип баратат деген. Кимден? Чолпон Алыйымдан сүрдөп атат. Сизден де эң көп. Кимден сүрдөйт? Суроо берген. Эң көп сизден сүрдөйт да. Ошол мамлекеттик ишке келип аткан кишилер ошо сүрдөө этабынан өткөндөрдү келсе да. Экинчиден, могу жерде туура маселе көтөрүлдү. Бул сизге эмес, бул президенттин өкүлүнө. Сиз айттыңыз, конкурстан өтүп барат деп. Бизде элчиликке кимдер кетет? Ушундай эл аралык уюмдарга кимдер кетет? Бишкектен алысыраак туруп турса, мага кызмат көрсөткөндөр болсо, мага караштуулар болсо деген кишилер кетет. Бул жашыруун эмес. Ошол жакта иштеп аткан эки министрди карап көрүңүздөр, ким экенин караңыздар, сиздерге жообу чыгаттар сайып. Анан бири-бирибизди алдап эле суроо бермиш болуп, ал киши жооп бермиш болуп, ал киши кыйналмыш болуп, сиз ыңгайсыз болгон, мындай болбойт. Урматтуу кесиптештер, биз маселени ушундай коюшубуз керек. Мен президенттин өкүлүнө кайрылып атам, ушул комитеттин расмий позициясы ушундай болуш керек. Эл аралык уюмдарда иштеген азаматтардын бүтүндөй бүт баардыгын конкурстан биринчи могу жерден өтүш керек. Бишкектен өтүп, анан ал жака барыш керек. Ким сунуштайт министрлерди ал жака? Биздин министрлер комитети
кабинеті. Ким? Конкреттүү кимдин колу менен кетет? Жардам беріп қалыңыз. Председатель кабинета министров, биринчи орун басары. Кимдин колу менен кетет? Кожошов Арзыбек Орозбекович. Ошо кишинин колу менен кетет. Конкурска ал киши бул составты жөнөттүбү, такташ керек. Жок, ага ким сунуштайт? Ким сүйлөп атат? Профилдик министерстволор сунуштайт. Ушул жерде дагы алдоо жүрөт да. Ушул жерде дагы алдайт да. Ким жөнөтөт ага? Сунушту ким берет ага? Ушуну ушул жака жиберип кой деп ким айтат? Мисалы ушул жерден биздин комитеттин депутаттары 100% кол көтөрүп ушул жерде добуш берсе силер жакындатып да койбойсуңар. Ким жиберет ушул жака? Баарыңар билесиңер, бирок сенин оозуңдан чыксын деп бири-бириңерге шылтап атасыңар. Сен айт, сен айт, сен айт, сен айт деп. Билесиңер да ким жумшайт. Ошондуктан мен өткөндө дагы айттым эле. Могул жерде азыр Улан мырза абдан туура маселе койду. Ушул Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы турган маселени кыргыздар ошол жерде жөнөкөй бир справка алыш үчүн 14 сааттап туруп, кезеге келбей кайрадан кайтып кеткен, балдарын жетелеп келип, ошо балдарын көтөрүп, балдарын эмизип тургандардын дагы абалын карап кое турган ошол жерде 2 бакыйган министр отурат. Экөө тең Кыргызстанды гүлдүтөбүз, Кыргызстанды көтөрөбүз деп убада берип жүргөн азаматтар эле. Экөө тең президенттикке талапкер болгон азаматтардан бири эле. Сен ошол жакка бара тур, сен ошол жакта бул жерден турбай тур, бирок кызматташтык, эми ары карай кызматташалы деген гана принцип менен кеткен деген сөздү эч ким айта албай атат ушул жерде. Натыйжада Москвадагы түзүлгөн кырдаалды, мына биз өткөндө Чыңгыз Азаматович биз барып келдик. Ошол жерде мамлекеттик думада көтөргөн маселенин 80-90%ын ошол эки жигит чече турган маселелерде, туурабы? А биз келгенден кийин ушул маселени биз коюшубуз керек эле атайын. Биздин ошол жакта иштеп аткан азамат жигиттерибиз 59 киши иштеп атыптыр. Кимдер иштеп атат? Сапаттык, сандык бир курамын көрүп коелучу деп биз кызыгышыбыз керек эле да. Биз өзүбүзгө дагы жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Биз дагы көзөмөлгө албай атабыз. Эмне болгон болсо макул деп эле коюп атабыз. Эгер туура эмес сөз айтып койгон болсо, астагфиралла деп кайра кечирип койгула деп артка качканга чейин шаштырып атасызбы? Мына маселе эми сизге талкуусу жок, муну ратификациядан өтүү керек. Бирок ушул нерселердин баардыгын эске алыш керек. Каржы министринин жүзүн көрө элекпиз биз. Мына кийинки маселе азыр сизден кийинки маселе ошол каржы министрине түздөн түз тиешелүү маселе. Анын жүзүн көрө элекпиз. Социалдык фонддун төрагасы өткөндө сүйлөп атканда биз көрдүк. Эч нерсени билбейт экен, артындагы кыз суфлер катарында айтып турат экен. Экөөнүн ордун алмаштырып койбойсуңарбы? Ошо кызды төрага кылбайсыңарбы дагы, ал жигитти орун басар кылып койбойсуңарбы? Муну азыр добушка койсоңуз колдошубуз керек, эч нерсени өзгөртө албайбыз, туура бүт баары бирдей кеткенден кийин жалаң жаң келгенде иш толугу менен токтоп калып атат. Добушка эле коелу, кетели. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүн жыйындын катышуучулары. Өткөн жылы ошо ЕФСРдин аркылуу бюджеттик поддержкага жардам сурганбыз. Бирок өткөн жылы мөөнөтү кыска болуп, Россия тараптан кичине узарып кетип, ошо менен 3 жылдык программа ишке ашырылбай калып, ошо жылдын башынан баштап мен Москвага барып келип, өзүм жолуп келип, сыйлоо менен сурандым. Ошо 3 жылдыкты 2 жылдык кылып, ошо 2 калган жылдык 22-23 жылдарга 80 миллион доллардан бөлүп берүү боюнча. Бул ЕФСРдин программасы экспертный группа иштеп чыгып өткөн жылы кабинет министрдин программасын макулдашып дегенде туура көрүп 6 тармакка көрсөткүчтөр, индикаторлор аныкталып чыккан. Бул биринчиден макроэкономика стабилизация боюнча көрсөткүчтөр бар. Экинчи мамлекеттик финансынын башкаруу боюнча. Үчүнчү салык администрирование жакшыртуу, санариптик өнүктүрүү экономиканы, жол чарба инфраструктураны жакшыртуу жана энергетический секторго байланыштуу туруктуу мындай
программаны ишке ашыруу боюнча ушул 6 тараптык программаны колдоп берип, ошо эксперттин советтен макулдугун алып, советке чыгарды, совет колуп берип, азыр мына ошо долбоордун макулдашуун силерге сунуштап атабыз. Бул мамлекеттик стандартка жана талаптарына туура келет, анткени грант элементи 42,2%. Жалпы кредиттин жылы мөөнөтү 20 жыл алынат, 10 жылдын ичи бул льготный период. 1%. Кыскача маалымат. Суроолор болсо, мен жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Кийинки сөз Адахан Кенсомовичте. Рахмат. Биринчи жолу көрүп атам, каржы министри сиз экенсиз. Эмне ушу 3 айдан бери такыр көрүнбөйсүз? Жок, мен Кыргызстанда эле жүрөм. Жок, биздин комитетке да келбейсиз, парламентке да келбейсиз да. Мүмкүнчүлүк болуп калат, эми батыл келип турам. Кеп эмнеде болуп атат? Орун басарларды жиберип коюп, мен жок элем деп кутулуп кеткен чиновниктер 20лап саналат азыр. Мына келишимдерге дагы карасаңыз, орун басарлар кол коюп атат. Келип дагы ушул орун басарлар өткөрүп атат. Айрыкча жана Татиков деген жигитти эле жибере бересиңер. Могу жерде сиз туура эмес айттыңыз. Биздин коллегалар туура суроо коюп атат. Эгерде сиз энергосекторго десеңиз, энергосекторго түздөн түз инвестициялык программа менен алып келүүгө эмне тоскоолдук кылып атат? Аз айтып берейин. Бул инвестиция эмес, бул госинвестиция эмес, бул бюджетная поддержка дейт. Баракелде, эми туураладыңыз. Госинвестиция өзүнчө программа. Ай азамат, 5 мүнөт башта айттыңыз, бул инвестициялык программа менен келип атат деп. Биз сиз арды чыгарып атасыз мени азыр. Мен түшүндүм сизди. Стенограмманы көтөрүңүз. Туура. Бул мен айтам, бюджетная поддержка, инвестиционный жака жөнөтүп атабыз. Жок, кечирип койгула. Инвестиция деген бюджеттен кирбей туруп түздөн түз келген. Жок, сиз туура эмес айтып атасыз азыр. Госинвестиция бюджетке кирип, анан кана кое туруңуз. Ушу парламентке келбегениңиз көрүнүп турат да, айтышпаңыз. Мен айтып бүтөм, анан кийин канча жооп берсеңиз жооп бересиз. Сөзүңүздү айтасыз, мен кайсы жери туура эмес экен. Мына жерде жазып атасыз. Бизге берилген справканын негизинде Каржы министрлиги тарабынан бул алынган каражаттын бардыгы здравоохранение секторуна деп атат. Ал эми инвестициябы? Сиз жазып атасыз, муну мен эмес. Экинчиси, социалдык жактан калкты коргоо максатында деп атасыз. Бул эмне инвестициябы? Бираз шашпаңыз. Бираз ойлонуш керек. Эгерде мен окуп аткан кагазды сиз жазбаган болсоңуз, айтыңыз. Мына бул келүүчү каражат кайда кетет деген суроого сиз жазып атасыз. Саламаттык сактоо тармагына деп атасыз. Жана калкты социалдык жактан коргоо тармагына деп атасыз. Үчүнчү жагы. Эмне үчүн алар сизге ушундай шарт коюп атат? Бул кредитти кайтарып берүү ушул келишимдин негизинде мамлекеттик бюджеттен гана кайтарылат деп турат. Мына ушул 3 суроого мага так жооп бериңиз, андан кийин сөзүбүздү улайлы. Адахан Кенсомович, биринчиден, бул матрица дейт муну. Бул жардам, бюджетке берген жардам. Ошо жардам бергенде кайсы тармактар эмнеге жетишебиз деген бул матрица. Ошон үчүн здравоохранение эмне кылышыбыз керек, дорожный инфраструктура эмне кылышыбыз керек деген индикатор деп атам. Аны болсо биз бюджеттен да карап чыкканбыз. Ошондуктан берде 2 позиция бар. Государственный инвестиция деп коет, жана бюджетная поддержка деп коет. Бюджетная поддержка бул программа негизинен берилет. Программада жазылып турат. Кайсы тармактар кандай көтөрүшүбүз керек, кайсы жыйынтыкка келебиз деген. Ошондуктан бул программа поддержка түздөн түз даже барбай коет даже ошол жерге, тармакка. Бирок аны биз жетишибиз керек. Мына ошонун мааниси ушул. Эмне үчүн барбайт? Госинвестиция ал түздөн түз именной барат. Энергосектор, жол тармакка, сельское хозяйствого. Канчасы барат? Кандайча? Канча пайызы барат ошол 160 миллион доллардын канча пайызы барат? Бул жалпысы программа дейт аны. Муну жерде жазылбайт, кайсы канча. Муну баш айлантма дейт. Муну баш айлантма дейт. Түшүнбөйт экенсиз, муну жерде токтоп туруңуз. Мен эгемендик алгандан бери сиз канчанчы каржы министрисиз? Ошол каржы министрлердин баары силер түшүнбөйсүңөр деп келген. Түшүнүктүү азаматтар. Мен сизге конкреттүү суроо берип атам. 160 миллион доллардын канча пайызын энергосекторго иштетесиңер? Силерде программа барбы? Программадан да жазылбайт. А эмне үчүн? Бирок муну быйыл жылы 4 миллиард 600 миллион сом каралган энергосекторго. Азыр депутат Осмонов сизге суроо берди.
Мына ошол бул тактап мындай бир толуктап формулировкасын бере албайбы? Ошол энергия секторго канча пайызын бересиңер? 4 миллиард 600 миллион сом быйыл карадык энергия секторуна. Караңыз. Бюджетти колдоп бердик дейт 6-чакырылыш. Эгерде силер билгенсиңер де парламент каалайбы каалабайбы муну ратификация кылат деп ишенгенсиңер да, демек силер казынанын эсебинен киргизип койгонуңардан кийин. Болгондо дагы силердин башчыңар айтты, министрлер кабинетинин башчысы. 300 миллиардка чыгарсакпы деп атабыз. 300 миллиардка чыктык өткөн жылы. Эмненин эсебинен чыгып атат? Бул концерт Карыздын эсебинен чыгып атат. жок. Кечирин, токтоп туруңуз. Бул 160 миллион болуп атат. Эртең көтөрүп келесиңер экинчи окууга дагы 160 миллион Азия өнүктүрүү банкынан. Ал дагы биздин комитеттен каралган, биринчи окуудан биз кайтарып жибергенбиз. Демек, Кыргызстандын бүтүндөй башын айландырып эле сырттан келген акчалар менен казынаны көтөрүп атабыз деп көкүрөк чапканыңарды качан коесуңар силер? Мынчыга чыксакпы деп атабыз. Анан чыксаңар эле айтат экенсиңер, 10 миллиардты бул жакка, 15 миллиардты бул жакка. Силер таптакыр келечектеги жоопкерчиликтен коркпой атасыңар. Таптакыр коркпой атасыңар. Дал ушундай болуп каржы министрлери далай турган сиздин ордуңузда. Силер ушул эле кредитти алып эле койгон болсок, жолубуз Швейцариянын жолу болот, айыл чарбабыз Израилдики болот, уйларыбыз Голландияныкы болот. Натыйжада бүгүн же Голландиянын уйлары жок, же Австралиянын кочкорлору жок, же жүрүп жүргөн жолубуз жок, министрдин жыты да жок, бирок карыз мени менен сиздин мойнуңузда илинип турат. Мына ошон үчүн азыр Чолпон Алиевдин айтып аткан Кыргызстан карызы көп өлкөлөрдүн ичинен эң башкы орундарга чыгып аткан ошонун эсебинен чыгып атат. Биз эгерде ошол 160 миллионду ала албай калсак, биздин казынабыз толбой калып жашай албайбыз дегенди билдиреби? Биз анда 9 миллиард сомго чейин кыскартышыбыз керек. Анда кыскарт. Анда кыскарт. Анда өнүктүрүү болобу? Сырттан карызды алып багыш ар кимдин колунан келет. Ар ким бере албайт бизге. Мына ушу Буга чейин кайда иштегенсиз? ЕФСР менен мына уже 2 жылдан бери иштеп Кайсы жерде иштегенсиз бул жерде? Ушу министрликке чейин кайда иштедиңиз? Мен Минфинде эле иштеп атам өмүр бою. Канча жылдан бери иштеп атасыз? 97-жылдан. Анда демек сиз тарыхын жакшы билишиңиз керек. Биз ушул эле кредит алып койсок, калган жыргап кетебиз дегендердин далайын уккансыз. Мүмкүн ошолор үчүн сиз да жазып берген болушуңуз керек. Жооптуу кызматкер катары. Мен талаш тартышууну каалабайм. Мына жерде так конкреттүү түрдө жазылып турат. Погашение кредитных средств будет осуществлено согласно условиям данного соглашения. Чыңгыз Азаматович, урматтуу коллегалар, булар келишимдин өзүнө киргизип атат. Келишимдин өзүнө киргизип, мамлекеттин казынасын байлап коюп атат. Кийин кайтарганда казынаңардан кайтарасыңар деп атат. Өсүп кеткен экономикаңардан, өсүп кеткен энергия секторунан эмес. Бюджет төлөп берет деп атат. Себеби алар да билип калды. Кыргызстан алып жей берет, бюджетине толтура берет, а өстүрүп аткан эч нерсеси болбойт дегенди билип атат. Эгерде энергия сектор десеңер, программа ошон үчүн отурасыңар. Түздөн түз инвестициялык программа түзгүлө дагы, энергия секторго бюджетти айланып өтүп салгыла, карызды энергия сектор өзү төлөй турган кылсын. Мына ошондо туура болот. Биз ошо мен жеке пикирим, мындай келишимдерди таптакыр колдобошубуз керек. Адахим Исмаилович, сиз айткан бул госинвестиция аркылуу келе турган кредиттер, жана мен айтып кеткендей, мына АБР деле ошондой, мэрияга, автобуска депчи, бул именно болуп келет. Бул бюджетная поддержка, бул системный поддержка деп коет муну. Программа негизинде. АБР кечирип коесуз, АБРде дагы биз келишимин көрдүк. Саламаттыкты сактоо тармагындагы айлык акысын берүү үчүн деп Татиков мырзага бекер сөгүш жарыялады. Ал мырза туура айтты. Себеп келишимде ошондой жазылып турат. Урматтуу министр мырза, айтсаңыз, бюджет негизи канча миллион доллар карыз алсак бюджет болот? Убада берген бюджетиңер. Мен түшүнбөй калдым суроону. Мына 360 миллион доллар уже белгилүү болду. Азия өнүктүрүү банкынан 160 экен, бул өнүктүрүү фонддон 160. 320 миллион доллар белгилүү болду. Да канча карыз алсаңар анан бюджет болот? Бул 1 жылдык эмес да. Кайсы? Мына болсо 2 жылдык мына. Макул, мен түшүнүп атам аны. 80-80. Алдагы 80-80 2ге бөлгөнсүңөр. Мындай макул, 160 болуп атпайбы экөө? Эми бюджет жалаңы кредиттен турулбайт да. Эми ошонун канча пайызы кредит болуп атат? Эми бул мындай керек убагында эле суранат. Жок, керек эмес. Силерде программа бар. Канча миллион карыз алсаңар, казына толот. А канча? Сиз кечиресиз. Азыр могу жерде депутат Осмонов берген суроого сиз айттыңыз.
22 жылдын бюджетинде алансыз деле турган бул, турат деп атасыз. Мына ол карыз турат. Кырыс эмес, заем турат бул. Привлечение, мына ЕФСР. Кредит деген карыз да садагам. Мен айтып атпаймынбы, кредит. Вот, ошол карыз дейт аны. Карыз дейт ошону. Биз сырттан карыз алып атабыз. Эми караңыз, ошол силер канча менен бекиттиңер бюджеттти? Карттыбы? Бюджет казнаны быйылкы 22 жылга канча деп бекиттиңер? Доход жагынан 305 миллиард. Жарайт. 305 миллиардтын канча миллиарды карыз менен толтурабыз? Так, по гарантам, по кредитам. Азия өнүктүрүү банкынан бюджетный поддержка 50 миллион алып атабыз, 7 миллион доллар. Анысы жарымысы 25 миллион кредит, жарымы 25 Жок, миллион. мага жалпысын айтыңыз. Кредит скажи. 51. Кредиты скажи. 51. 60 миллион Азия өнүктүрүү банкынан аласыңар. Руслан, Ошондо 110 болот. ПГИ откройте. Мындан 80 алып атасыңар. Ошондо 200 миллион канча дагы? Жок, андан башка жок. Ушул эле 80 миллион, анан 25 миллион. 25 миллион. Азия өнүктүрүү 105 миллион. Азия өнүктүрүү банкынан канча аласыңар? 50 миллион алып атабыз, ошонун 25 миллиону грант, 25 миллиону кредит. Руслан, өткөндө ушул жерде турганда айттыңар. 80 миллионду быйыл алабыз, 80 миллионду кийинки жыл алабыз дедиңер. Азия өнүктүрүү банкынан. Жок, бул Азия эмес. ЕФСР, ЯБР, Евразийский банк развития. Жалпысы канча ошондо? 160. Дагы канча керек? Казнаны кызмат кылыш үчүн. Силер жарыялап атасыңар. 26 жылга чейин тышкы карыздын бүт баарынан кутулабыз деп жарыя кылып атасыңар. Сиз айтыңыз, каржы министри катарында. Быйылкы жылда сырткы карыздын канча төлөйбүз? Жана качан алынган ошол карыздар? Адам Мисамбаевич, 26 жылы бүт баарын жабабыз деген мындай позиция даже жок. Баары графикмен жабылат. Ошо кезек менен 26 Программа да, бул программа, саясий программа. Макул. Сиз айтыңызчы, быйыл канча миллиард казнадан карызды кызмат кылабыз? 29 миллиардов. Бардыгы 39 миллиард каралган, 39,5 миллиард. Жарайт. Сом. Жарайт. Анын ичинен тышкы карызыбыз 26 миллиард 600, ички карызыбыз 12 миллиард 800. Жарайт. Ошол кайсы жылдар алынган карыздар? Бул Негизи график менен келген карыздар. Негизи ошо кайсы жылдар алынган? Негизи кайсы жылы? башынан 2000 жылдардан бери алынган карыздар. Эмне үчүн алынган экен ошолор? Эми көп транспорт тармагына, энергетика тармагына жана башка. Азамат, баракелде. Эми Мадумаров сиз түшүнбөй атасыз деген коллегалар. Мына ошондо дагы транспортты өнүктүрсөк жаманбы? Жолдорду курсак жаманбы? Экономикабыз ошол жол менен оңолот. Айыл чарбабыз ошол жол менен ташылып келип сатылат деп ошондо да мага лекция окугандар болгон. Андан бери жолубуз оңолуп кеткен жок, айыл чарбабыз көтөрүлүп кеткен жок. Керек болсо жашылча жемиштердин баарын кошуна мамлекеттерден ташып келип жеп атабыз дагы. Азык-түлүк коопсуздугу камсыз болгон жок. Кыргызстан өнүгүп өсүп кеткен жок. Бүгүн да түшүнбөй атасың дегендерге айтайын. Мындан 20 жылдан кийин ордубузда Аллах насип кылса кийинки муундар отурган болот дагы ушинтип талашышат. Эмне калган экен ошол карызды деп дагы бир Мадумаров суроо берет. Анда ошондо каржы министри жооп берет. Биз энергия секторду көтөрөбүз деп алган экенбиз, бирок жеп койгон экенбиз. Ошону азыр төлөө мезгили мөөнөтү келди, төлөшүбүз керек деп жооп берет. Азыр Нуржегет мырза айткандай, ушуга кошо добуш берип коюп, алардын баары таланып башка жакка кетип, келечектеги муундун эсебинен биз жеп алып, ага жоопкерчиликти кошо тарткым келбейт деп айтып атам. Ошондуктан дагы бир жолу ынанып отурам. Сиз дагы так программаңызда жок. 2000 жылы ким министр болгон экен ошо, каржы министри? 2000 жылы? Жок. Вот көрдүңүзбү? 2000 жылы Мына унутулат. Сиз дагы, биз дагы ошентип унутулуп кетебиз. Бирок могул управляющий деп атат. Управляющий ошол жак болуп атат. Биз кабыл алуучу болуп атабыз. Көптөгөн шарттарды ошол башкаруучу белгилейт деп атат. Эрежелерди башкаруучу белгилейт. Аудитти кабыл алуучу дайындайт. Каржыны, чыгашаны кабыл алуучу көтөрөт деп жазып атасыңар. Келишимдин долбоору ушундай турат да. Мен мынчалык көп сүйлөбөйт элем, билгениңерди кылга дейт элем. Бирок бул долбоор болуп аткандыгы үчүн мүмкүн
менің кайсы бир сунуштарым эске алынып оңдолуп калар деген ниет менен гана, үмүт менен айтып атам. Үмүт. Пока парафирование да өтө элек, пока келишим да боло элек, бул долбоор. Туурабы? Ушуну эске алып каларсыңар мүмкүн деген үмүт менен айттым, койдум. Рахмат. Рахмат чоң. Сөз Адахам Кимсанбаевичке берди. Урматтуу кесиптештер, мындай учурлар болгондо биз мындай кылышыбыз керек. Вот то, что вы говорите, на уровне, наверное, вице-премьеров, если этот вопрос не решается, тогда надо на уровне премьеров или на уровне глав государств. Запомните одно. Все государства без ведома вышестоящих чиновников никогда самостоятельно решение не будет принимать. В отличие от Кыргызской республики, там установлена достаточно хорошая государственная дисциплина. Вот. Это будет носить несколько характеров. Мотивации разные, включая и политическую. Ошондуктан Чыңгыз Азаматович сунуш эң эффективдүү чечүүнүн бир жолу биздин комитет бир топ түзүп, көп тармактуу дейсизби, 3 тармактуу дейсизби, сөзсүз түрдө мажлиске баруу керек. Мажлистин тийиштүү комитеттери менен байланышты түзүү керек дагы. Барып элдик дипломатия менен мыйзамдарды таянсак, мыйзамдар бузулуп аткан жок. И то, что центральная власть экономического сообщества делает ссылку на двухсторонние отношения, они абсолютно правы. Потому что эти вопросы регулируются на межгосударственных отношениях. Исходя из этого предложения, тездетип биздин комитеттин мүчөлөрүнөн ушундай бир топту түзүп, элдик дипломатияны колдонуп, тийиштүү кишилердин курамына киргизип, сиз ушуну тездетилген түрдө токтомдун долбоорун даярдап, жогорку кеңешке киргизсек, ушул курамдан турган топ элдик дипломатия катарында биз Кыргыздын жүздөгөн автоунаа айдоочуларынын кайрылууларын эске алуу менен, биздин дыйкандардын, айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн талаптарын эске алуу менен ушул Астана шаарына барып, мажлистин тийиштүү комитетине барып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген болсок, бул маселе абдан ыкчам чечилет. Ушундай учурлар болуп келген, биз дипломатиялык, парламенттик аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде ал маселелерди чечип келгенбиз. Ошондуктан сунуш киргизем, эгерде кесиптештер колдосо, ушул токтомдун долбоорун даярдап, ыкчам топ, ага өкмөттөн бажы кызматынан алалы, чек ара кызматынан алалы, тийиштүү кишилерди алып, биз барып келгенибиз максатка ылайык болот. Рахмат.